Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Жараткан Аллах Субханаху ва Таалага чексиз мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла Тааланын үзгүлтүксүз салават саламдары болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү жума күнүңүздөр куттуу болсун. Жараткан Аллах Субханаху ва Таала мына ушундай берекелүү куттуу күндө кылган бардык жакшылык иштерди, дуа тилектерди, жума намаздарды кабыл кылган болсун. Аллаху Субханаху ва Таала Кур'ан Каримде айтат: Аузу биллахи минаш-шайтанир раджим. Ва кулу вашрабу ва ла тусрифу иннаху ла юхиббул мусрифин. Бул аяттын мааниси Алла Таала айтат: ичкиле, жегиле, бирок ысырап кылбагыла дейт. Анткени ысырап кылгандарды Алла Таала жакшы көрбөйт деген аят экен. Имам Саади ошол аятка түшүндүрмө берип атып айтат: чындыгында ысырапкерчиликти юбгизухулла, Алла Таала жакшы көрбөйт дейт. Анткени ысырапкерчилик адамдын ден соолугуна зыян болот, анын жашоосуна зыян берет, кээде аны бир кыйынчылык абалга да түшүрүп коет дейт да. Эгер бардык нерсе өзүнүн чегинен ашкан болсо. Ошондуктан алымдар айтат, ысырапкерчилик деген бул эмне десе, хуа тажаузул хадди фи кулли фи'лин яфалухул инсан. Мындайча айтканда, ар бир адамдын кылган иши, же сөзү, кыймыл аракети ошол нерсенин чегинен ашкан болсо, демек ал ысырапкерчилик деп эсептелинип калат экен. Башка бир аятта дагы Алла Таала айтат: «Ва ату хаккаху яума хасади, ва ла тусрифу». Мындайча айтканда, бул жанакы эгинди жыйнап, мөмөлөрдү жыйнагандан кийин анын үшүрү, зекети бар, өз учурунда бергиле дагы, бирок ысырапкерчиликке жол бербегиле, анткени Алла Таала ысырап кылгандарды жакшы көрбөйт дейт. Ушул эле аятты утурлай пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: күлү, ичкиле, жегиле, азыктангыла, ватасаддаку, садака бергиле, кайрымдуулук кылгыла, вальбису, каалаган кийимиңерди кийгиле, бирок пайгамбарыбыз дагы айтат: фи гойри исрофин ва махилатин дейт. Ысырап кылбастан жана текебердик кылбастан дейт. Мисалы, бир кийимди бирөөгө текеберлени үчүн кийген болсоң, бул дагы ысыраптын катарына кирет экен. Андайларды Алла Таала жакшы көрбөйт дейт. Бардыгы өзүнүн чегинде болсо жакшы болот экен. Анан бир алым айтат экен, Суфия ибн Уяйна деген өзүнүн аныктамасын айтат: бардык нерсе арам нерсеге жумшалса, бул ысырап болот дейт. Ал аз болсо дагы деген дагы өзүнүн түшүндүрмөсүн айткан экен. Дегеле биз мусулман адам ушу Кур'анда, пайгамбардын хадистеринде келип аткандыктан ушул ысырапкерчиликтен эмне кылышыбыз керек экен? Сактанышыбыз керек экен да. Сарамжалдуу болуш керек. Ортону карманыш керек, ашырып да бербеш керек, анан сарандык кылып бир жолу сартабай да койбош керек экен. Башка бир аятта Алла Таала айтат: «Иннал мубаззирина кану ихвана шаятин ва кана шайтану ли раббихи кафура» дейт. Демек, бизде бул жерде Кур'анда Алла Таала эки сөздү колдонуп атат. Биринчиси ысырап деген сөздү колдонуп атат, экинчиси бул жерде табзир деген сөздү колдонуп атат. Табзир деле бул ысырап деген эле маани бизге которсок. Бирок ысыраптын мааниси өз ордуна жумшалбаган акчаны айтат экен. Ошол жөнүндө Алла Таала айтат: «Иннал мубаззирина кану ихвана шаятин». Чындыгында акчаларын арамга жумшап, өз ордуна жумшабаган, бул дагы ысырапка кирет дагы. Алар шайтандын жакындары, бир туугандары сыяктуу болуп калат. Ал эми шайтан болсо, кана ли раббихи кафура ва кана шайтану ли раббихи кафура. Ал эми шайтан бул Алла Таалага, өзүнүн жаратуучусуна капырлык кылган адам, анага баш ийбеген адам дейт да. Айткан сөзүнөн чыгып кеткен адам дейт. Мына ошондуктан имам Саади айтат: анткени шайтан
Her bir işi adamды жаманга буйрат дейт да. Шайтандын бардык буйрганы, адамды азгырганы, түрткү бергени жаман ишке болот экен да. Мисалы адамды сараңдыкка буйрат, адамды жаман мамилеге, бирөөнүн акысына киргенге, же акчаны ысырап кылганга, үй бүлөсүн карабай койгонго, аялына кол көтөргөнгө, кошунасына мисалы жамандык кылганга, балки же болбосо ошол акча маселесине келгенде туура эмес жака сарптаганга азгырат, ошол адамды анан туура эмес бир иштерге же кыйынчылыкка түшүрүп коет экен. Мына ошондон дайыма шайтан эмне кылат дейт? Жаман нерсеге гана буйрат. Андан бир кутулуу эле жолу бул пайгамбарыбыздын сүннөтү. Куранга амал кылсак, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүнө амал кылган болсок, мына ошого нерселерден кутулат экен. Себеби биз билип турабыз. Пайгамбарыбыз айтып атат. Алла Таала ысырап кылгандарды жаман көрөт дейт. Бирок ысырап дегенде бир эле акчада эмес экен да, ысыраптын башка дагы чөйрөлөрү бар, башка нерселерге дагы иштетилет. Бул жерде Лукман дагы өзүнүн баласына Куранда келет, эмне деп айтып атат? Куранда дагы көп осуяттар бар баласына. Бул жерде дагы баласына бир осуят айтып атат. Эй балам дейт, сен эгер тоюп турган болсоң, тойгондун үстүнө кайра жей бербе дейт да. Себеби бул зыян экен. Тоюп туруп үстүнө жей берсең бул зыян болот. Аны жегенден көрө аны жей турган бир жаныбарга берип койгоның жакшы болмок дейт да. Андай тамактын үстүнө тамак жегенден көрө дейт. Ал дагы адамдын ден соолугуна да зыян болот экен. Аны биздин медицина илиминде дагы тастыкталган. Мына ошондон бул дагы кайсы бир деңгээлде ысырап деп эсептелип калат экен. Кээде биздин тойлордо, ар кандай тойлордо көптөгөн тамактар тартууланат, жебей калат. Булардын баары дагы ысырап болуп кетет да. Бирок ошолордун баардыгын биз ысырапка жол бербегенге аракет кылышыбыз керек. Мына ушуну ысырапты айтып атып, Алла Таала Куранда дагы бир аятта айтып кетет. Болгону бул жерде ошол ысырапка жол бербеген, көп эле сараңдыкка да жол бербеген ыймандууларды сыпаттап айтып атат. Валлазина иза анфаку дейт. Ошондой бир ыймандуулар бар. Алар акчаларын сарптаганда лам юсрифу ысырап да кылышпайт. Ва лам яктуру сараңдык да кылышпайт. Ва кана байна залика кавама, ошонун ортосун карманышат дейт. Орто жолду карманышат. Көп эле ысырап да кылбайт, көп эле сараңдык да кылбайт. Анан туура ошо шариаттагыдай орто жол менен сарамжалдуу сарптайт дегенди айтып атат да. Бул жерде. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан бир аял келип бир нерсени сурап, кийин ушул хадисти тиги аял айтып атат да. Мен уктум дейт да пайгамбарыбыздан. Бул Хавла Ансария деген аял, пайгамбарыбыз айтты дейт. Инна риджалан ятахаввадуна фи малиллахи бигайри хаккин фалахумун нару яумал кияма. Караңыздар, Алланын мал мүлкү дегенде коомдук байлыктарды да айтсак болот. Акыйкатсыз түрдө кол салып, аны өз билгениндей пайдаланган болсо дейт, алар үчүн кыяматта тозок даяр дейт да. Мындайча айтканда, бирөөдүн акысына кирүү, ал дагы аз келбес үстүнө ысырапкерчиликтүү да кылуу да. Мисалы, коррупция кылган болсо, бул деле бирөөдүн акысына кирип кетти. Бул деле мамлекеттин акчасы болсо, ага да кол салган болду. Коррупция эсептелип калат бул дагы. Бирөөнүн акысына кирген болот, элдин акысына кирген болот, же бир жеке адам болсо, анын акысына кирген болот, эртең ага жооп бере турган ким бар? Бул дагы кайсы бир деңгээлде ысырапкерчилик кылды, бирок ал адамга бул нерселер жукпайт дейт да. Ошондуктан башка бирөөнүн эмесине эмне кылбаш керек экен? Көз артпаш керек деген мааниде айтылып атат. Демек, ысырапкерчилик баягы бир эле акчада эмес, бардык нерседе өзүнүн чегинен ашып кеткен болсо, ошону ысырапкерчилик деп биз айта берет экенбиз. Кээде сөз сүйлөгөндө ошол сөздүн дагы ашырып сүйлөй берген болсок, балки ушага кирип кетебиз, балки гыйбатка кирип кетет, балки ашык чыгып кетет. Ошол нерседен дагы эмне кылышыбыз керек экен? Биз сактанышыбыз керек экен. Куранда фараондун дагы ушул окуясын айтат да. Ва инна фирауна лаалин фил арди ва иннаху ламинал мусрифин. Фараон дагы жер бетинде текеберлик кылды дагы, чындыгында ысырап
қорлардан болды дейді. Мұның айтқандығы, бұл айтты мен Құдаймын деді да. Чектен ашты ма? Чектен ашты. Қолынан жаратқан келбесе, бір чымчық емес, бір чымынды да жарата албаса, анан мен текеберлік қылып, мен Құдаймын, керек болса мұнараларды салғыла, ошо мұнарға шығып, мен Мусаның Құдайын керек болса көрейінші дегенге чейін барды да. Ошондон Құранда аны Алла Таала сыпаттайды, иннаху тага дейді. Мәнісі мен Құдаймын, мен силердин Роббиңермин дегенменен фараон чектен шығып кетті дейді. Ошо чектен шыққан бұл ысырап болып есептелінеді. Эми анын жазасын алып атат деген сөз. Құранда дагы айтат: "Ва казалика наджзи ман асрафа ва лам юмин би аяти раббихи ва ла азабил ахирати ашадду ва абқа" дейді. Мәнісі керек болса, ошол адамдар бул дүйнөдөгү Алла Тааланын шариятына моюнсунбай, жаратуучусуну тааныбай, керек болса кайтарып, Кудай жок деп жашап, ушинтип өткөн болса, демек булар өздөрүнүн нафсына ысырап кылгандай болот экен дагы. Ошондуктан биз алардын жазасын беребиз. Себеби алар Алла Тааланын аятына ишенген жок. Анткени Алла Тааланын буларга кыяматтагы азабы өтө каттуу. Анткени булар өз нафстарына өздөрү ысырапкерчилик кылды дейт. Демек ысырапкерчилик деген бардык нерсенин табигый өзүнүн өлчөмүнөн ашкан болсо, демек бул не болот экен? Ысырап болуп эсептелине берет экен. Тамакты да ашыкча жеп койсок, сөздү да ашыкча, кийимди эле эч бир себепсиз текеберлик менен жана пайгамбардын хадисинде келгендей, баягы тойлордо дагы ашыкча чыгым жөн эле. Мисалы азырдагы тойлорубузда карасаңыздар, ашыкчалар көбөйүп кетип атат да чындыгында. Жок нерселер кирип атат. Анан бул элге уулун үйлөгөнгө дагы, кызын бергенге дагы кыйынчылык болуп кетип атат. Бул жерде негизги максат ошо тамактарды киргизүүдөн бул той меселе бирөөгө мактануубу, же жөн эле кору намыспы, ысырап болуп кетип атат да. Акыркы маркумду акыркы сапарга узатканда мал сою берип атканы дагы жакшы азыр бир аз басылып калды. Шариятта мал сой деген жери жок да. Эгер ал үйдө атасы өлгөн болсо, каза болгон болсо, жаш балдары калган болсочу, ымыркайлар калган болсо, бул жетимдердин акысы болуп калат, жетимдердин акысына кирип калабыз. Мына ошондон ушул нерселерде биз өтө этият болушубуз керек. Алла Таала Куранда айтат: "Кул я ибадияллазина асрафу ала анфусихим ла тaqнату мин рахматилла инналлаха яғфиру зунуба жамиа иннаху хуал гафурур рахим." Чындыгында баягы Аллага ишенбей коюп чектен чыгуу дагы ысырап дегендей, ошондон бул жерде айтып атат: пенделер, силер Алла Тааланын баягы өз нафстарына ысырап кылгандар, Алланын рахматынан үмүтүңөрдү үзбөгүлө дейт. Алла Таала өзү күнөөлөрдү кечирүүчү улуу зат дейт. Эгер бир ката иш кылган болсок, тооба кылдым деп кайтканыбыз жакшы да. Тооба кылып кайтканыбыз жакшы. Анан дайыма дуада пайгамбарыбыз айтып жүргөн дуа Куранда келет. Эмне деген бата бар экен бизде? Роббана гфир лана зунубана ва исрофана фи амрина. Аллахым биздин күнөөлөрүбүздү кечиргин, анча-мынча ысырап кылып койгон болсок, ошол иштерибизди кечиргин деген дагы дуа бар экен да. Кете билип билбей кылган дагы учурлар болуп калат. Ушул нерселерден дайыма сактанышыбыз керек. Анан пайгамбарыбыз айтат: баягы ошол чектен чыгуудан токтотуу боюнча дагы пайгамбарыбыз айтат: "Ма мала адамиюн ви'ан шарран мин батнихи" дейт. Адам баласы эң жаман толтурган идиши бул өзүнүн ашказаны дейт да. Ошол ашказанды дагы ашыкча толтуруп салбагыла деп атат. Эгер ашыкча толтуруп салган болсок, ашыкча жеп алган болсок, ошол дагы бул жерде пайгамбарыбыз ысырап деп атат. Бихасаб бни адама укалат юқимна сулба. Бир адамдын өзүнүн жашоосун, турмушун, денесин сактай турган бир аз жесеңер жетиштүү дейт пайгамбарыбыз. Ошондой эле болбой жатса, анда сулусун ли таамихи, сулусун ли шарабихи ва сулусун ли нафасихи деди. Ашказанды 3кө бөлүп туруп, 3төн бирин тамакка, 3төн бирин суусундукка, андан 3төн бирин дем алганга да калтырыш керек дейт да. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка бир сөзүндө айтат: "Нахну қаумун ла накул илля ан нажу". Биз ушундай бир коомбуз, аш калмайынча жебейбиз, жесек дагы көп тоюп албайбыз деген да. Көп тоюп албайбыз деген. Бул дагы ошол кайсы бир деңгээлде денеге зыян болбостугу үчүн ошонун алдын алып атат. Анас ибн Малик айтат: пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт. Пайгамбарыбыз айтыптыр: "Инна минас сарафи ан такула кулла маштахайта".
Чындыгында ысырапкерчилик деп айтсак болот, нафсың каалаган эле нерсени жей берүү дагы бул дагы ысырапкерчилик деп айтыптыр да. Бирок ошонун чегини биз билишибиз керек экен да. Кайсы чекте ысырап болот, кайсы жерде биз ошол нерсени токтотушубуз керек. Чындыгында көңүл бура турган учурлар келип калды. Азыр бардык тармагыбызда ушундай ысыраптар болуп кетип атат. Ошону өзүнүн чеги менен кылган болсок жакшы болот. Себеби эртең бизде жооп бере турган күн келип калат экен да. Ошону эстешибиз керек. Бул жерде пайгамбарыбыздын хадиси бар. Пайгамбарыбыз айтат: "Ла тазул кадама абдин яумал киямати хатта юсал." Ушул төмөнкү нерселерге жооп бермейинче адамдын кыяматта кадамы, буту бир кадам дагы жылбайт дейт. Кыяматта ушундай күн найза боюнда алып келинген болсо, анан эсеп китеп бере турган күн келсе, бир адам Алланын уруксатысыз бир кадам да кое албайт экен. Ушу төмөнкү нерселерге жооп бермейинче. Биринчиси ан умрихи фима афна. Өмүрүңдү кандай өткөрдүң деген суроо болот экен. Алла Таала ар кимге ар кандай жашты берет. Анан ошо жашка жооп бере турган күн бар экен да. Жаштыгыңды сен каяка сарптадың? Өмүрүңдү каяка саптадың? Андан кийин ан илмихи фима, илимди болгон болсо, илимиге кандай амал кылды, кандай ошого кайсыл жака жумшады илимин дагы. Андан кийин ан малихи, акчасы жөнүндө суралат. Мин айна иктасабаху ва фима анфакаху дейт. Акчаны кайдан таптың, жана аны кайсыл жака жумшадың? Эртең эл кылып аткан экен, кылдым деген өтпөйт. Эртең кыяматта шариаттын гана чеги менен эсеп китеп кылынат. Куру намыс, куру кыял, атандашуу деген нерселерди токтотуп койсок эле жакшы болот. Себеби азыр эч кимди таң калтыра албайсыз. ЗАГСка 10-20 машина чыкса дагы таң калбайт, вертолет менен чыкса дагы эч ким азыр таң калбайт. Болгону ошол адамдардын өздөрүнүн социалдык жактарына гана кыйынчылык болот. Акчаларына кыйынчылык болот, карызга батып калышы мүмкүн. Көрүп атабыз да, үйлөнүү тойду кылгандан кийин Россияга иштегени кетип аткандарды. Кредит алып ошол жака туура эмес жумшап аткандар болот. Ушулардын баардыгы ысырапкерчилик. Ошондон жакшы сүйлөшүп эле эки тарап бир орто сарамжалдуу кылып өткөрүп койгондагы балки жакшы болот. Алла Таала Куранда айтат: "Астагфиру билла, сумма ла тусалунна яума изин анин наим" дейт. Ушу Аллаху Субхана Таала силерге берген наим, сыйлыктан, бул рызкыдан, Алланын белеги жөнүндө, ал өмүр болсун, ал тамак аш болсун, ал рызкы болсун, ал балдардын тарбиясы болсун, ал мамиле болсун, ушулардын бардыгына эртең жооп бересиңер дейт. Бул Такасыр сүрөсүндө келет. Ошол сурала турган нерселер эки түрдүү болот экен да. Бирөөсү бул адалдан болот экен. Адалдан дейт. Аныкы жеңил болот. Себеби адалдан болгондо чыныгы адалдан таптың, ошону өз ордуна иштеттиң, Аллага шүгүр кылдың дейт да. Бул сооптуу да болушу мүмкүн. Экинчи түрү бул адалдан алынбады, туура эмес сарпталды, анан ошого жооп бере турган күн болуп калат деди да. Ошондой эсеп китептер болот. Ошондон Аллах Субхана ва Таала кыяматта эсеп китептин 3 түрүнүн бирөөсү бул Аллах Субхана ва Таала берген наим, рызкыдан болот. Аны кандай иштеттиң, кандай таптың, кандай деген сөз. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам не кылды бизди? Ысырапкерчиликтен тыйды дагы сөзүндө айтып атат. Күлү вашрабу, жана бир бул хадисти айттык эле, бул экинчи бир версиясы менен келет. Ичкиле, жегиле, садака кайрымдуулук кылгыла, кийингиле, болгону ысырапкерчилик аралашпасын, андан кийин текеберчилик болбосун. Текеберчилик бул өтө коркунучтуу сыпатта, жаман нерседе адамдын кылган бардык амалын жокко чыгарып салат экен. Ошондон этият болушубуз керек. Текеберчилик дегенде бул акыйкатты четке кагып,
акыйкаты мындайча айтканда четке кагып башкаларды кемсинтүү деген мааниде келет. Ошондой максат кылабыз теке берет дегенде. Пайгамбарыбыз айтат, андан кийин ушул хадисти улай башка бир хадисте Алла Таала 3 нерсени жаман көрдү дейт. Ошол жаман көргөн нерселердин ичинен кыйл ва кол дегенди жаман көрдү дейт. Ошондон Куранда айтат: "Инжакум фасикум бинабаин фатабайяну". Эгер силерге бирөө бир кабарды айткан болсо, силер аны тактагыла дейт. Эртең ошонун аркасынан өкүнүп калбагыла деген Алла Тааланын аяты Хожурат сүрөсүндө. Ошондуктан биз өкүнүп калбаштыгыбыз үчүн ошо кыйл колго же ушул хадисте келгенде же болсо айтты, деди, такталбаган маалыматтар бул эртең эки адамдын ортосуна, эки мамлекеттин ортосуна, эки кошунанын ортосуна мамилелерди бузуп салат да. Такталбаган маалымат. Анан ушака гыйбатка алынып, анан фитнага алып барышы мүмкүн. Фитна деген бул дагы эң коркунучтуу нерсе. Куранда фитна бул адам өлтүргөндөн да жаман дейт. Бүлүк салуу дегенде, ынтымакты козутуу, бузуу деген ушул нерселерге алып коюшу, барып коюшу мүмкүн дейт. Ошондон ушул нерселерден биз өтө сактанышыбыз керек. Мамлекеттик деңгээлде мамлекетибиздин бүтүндүгүн сакташыбыз керек. Үй бүлөлүк деңгээлде үй бүлөнүн бүтүндүгүн, анын ынтымагын бекемдешибиз керек. Ар бир айыл өзүнүн ошол жердеги жакшы иштерди алып калып, бүтүндүгүн, ынтымагын бекемдеш керек. Үй бүлө маселеси бизде азыр аябай кыйын болуп атат. Аны жоопкерчиликти жаштарыбызга үйрөтүшүбүз керек. Биздин кыла турган ишибиз көп, чындыгында аны айтты, муну айтты дегенден көрөчү. Экинчиси касрату суал. Көп эле суроо берүү dedi. Багы обу жок, маанисиз суроолорду берүү деген. Пайгамбарыбыз айтып атат. Үчүнчүсү идаатул мал dedi. Акчаны жок кылуу dedi да. Акчаны жөн эле ысырап кылып жок кылуу. Өзү акча табыш оңой эмес. Чеке териң менен, пешене териң менен табасын. Ошону туура жака сарптасак жакшы экен да, себеби эртең жообу бар дедик. Ошондон тияка, бияка, оңго, солго эсеп китеби жок эле ысырап кылып, акчаны сарптаганды дагы бул жерде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не деди? Туура эмес, Алла Таалага жаман көрүлгөн иш деп атат. Анан Пайгамбарыбыз дагы бир хадисинде айтат. Иякум ат-танаум. Мындайча айтканда, силер ашыкча жыргалчылыкка мас болуп батып калбагыла деп атат Пайгамбарыбыз. Эмне үчүн? Фа инна ибадаллахи лейса бимутаамминин. Мындайча айтканда, Кудайды унутуп, Кудайдын ибадатын унутуп, жалаң эле баягы жашоодогу ичи жешке көңүл буруп эле кирип кетпегиле деп атат да Пайгамбарыбыз. Анткени чыныгы ыймандуулар андай эмес деди. Чыныгы ыймандуулар андай, себеби бул адамды эмнеге алып барып коюшу мүмкүн экен? Ысырапка алып барып коюшу мүмкүн. Ошондон бир данышман алым айткан экен, ман хафизал акрамейни. Ким эки нерсесин сактаса, эки нерсеге бекем болсо, эки жакшы нерсесин сактап калат дейт. Ким мындайча айтканда акчасына эле бекем болсо, багы ысырап да кылбайт, сараң да эмес дегендей. Бул динин дагы, намысын дагы сактап калат дейт да. Эки жагынан тең элдин ортосунда, үй бүлөсүндө да урматтуу болот дейт. Чындыгында бул ысырапкерчилик жөнүндө айта берсек дагы көп. Жараткан Аллах субхана ва таала баарыбызды ошол орто жолду карманган, ысырап кылбаган, үй бүлөбүздү жакшы караган, сараң болбогон, туура багытта, туура нукта жашаган, туура пикир кылганды Алла Таала баарыбызга насип кылган болсун иншалла.